Чукул кабар. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалды. Бул туурасында УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда, Матраимов кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Райымбек Матраимов УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 48 сааттын ичинде сот ага карата тергөө бүткүчөктү баш коргоо чарасын карайт. Эске салсак, Райым Матраимов өткөн жылдын 20 октябрында бажы тармагындагы коррупция боюнча айыпталып, УКМК тарабынан кармалган. 1-май райондук соту баш коргоо чарасын тандап, сыртка чыкпоо тууралуу тилкат алган болчу. Ал арада бүгүн 19 февралда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тарапташтары саат 14:30да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында нааразычылык акциясына чогула тургандыгы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, анын колдоочулары Кара Суу районунан баштап 7 дубанда өткөрүүнү пландап жатат. Райымбек Матраимовду санкцияга алып барып 2 айга камашат экен деген такталбаган маалыматтар келип түштү деп жазган жарандык активист Элнура Алканова өзүнүн Facebook баракчасына. Достор, азыр маалымат бизге келип жатат. Матраимовду санкцияга алып барып 2 айга камашат экен. Биз Райымбек Исмаиловичтин тарапташтары УКМК алдында саат 14:30да чогулуп жатабыз. Кайдыгер болбогон тарапташтар келиңиздер. Тынчтык жолу менен мыйзамдуулукту талап кылабыз деп айтылган анын билдирүүсүндө. Ошондой эле бүгүн 19 февралда жарандык активист Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына эгер биз бүгүн Райымбек Матраимовду каматсак, эртең элге жардамы тие турган азаматтар арабыздан чыкпай калат деп жазып чыкты. Райымбек Матраимов камалсын дегендер алар Атамбаевдин жугунтукурлору, батыштын күчүктөрү, трайбалист, эл бузарлар, жаңы бийликти көрө албай кылдан кыйкым издегендер. Райымбектин карапайым элге кылган жакшылыгын, иштерин көрүп билип туруп, анын камагандары адамгерчиликтен эмес. Эгер биз бүгүн Райымбекти камасак, эртең элге жардамы тие турган азаматтар арабыздан чыкпай калат. Эмне көзүңөргө Матраимовдон башкалар көрүнбөй жатабы? Райым деген ырыңарды качан токтотосуңар? Али Токтокуновго окшогон акпактар Райым камалсын десе эле камай бересиңерби? Анда эмне үчүн биздин Отунбаеванын макамы алынсын, түштүк когалаңы текшерилсин, Бабановдун былыктары иликтенсин, Атамбаевчилер Тайдан болгон карызды төлөсүн. Койташта Атамбаевди колдогондордун баары жазага тартылсын. 5 октябрда Атамбаевдин катарына кошулгандарга Момбеков, Бабанов, Сурабалдиева, Казакбаев, Али Токтокунов, Молдокматовго окшогондордун иш-аракетине саясий баа берилсин деген көптөн бери айтып келе жаткан талаптарыбызды эч ким укпайт. Ошол талаптарга Райымбектен колуңарды тарткыла деген жаңы талап кошулду. Эгер Райымбек болбогондо коронавирус балекети боюнча дүйнө жүзүндө шерменде болот элек. Себеби Абылгазиев деген шал өкмөткө келген акчаларды эмне кылганы белгисиз. Эч кандай жумуш кылбай, тылтыйып олтуруп алган болчу. Керек болсо Райымбек Матраимовду кызматка коюш керек. Ал любой кызматты алып кетет деп билдирген ал. Садыр Жапаров чегара маселеси боюнча чукул кабар жасады. Анын айтымында кара тизмеге кирген ууру зыянкештер сөзсүз камалат. Сабырдуу болгула. Айтылган сөз атылган ок. Чегара маселеси чечилбей каралбай койбойт. Элдин негизги көйгөйлөрү да акырындап Кудай буйурса чечилет деп жазган. Ошондой эле ал кайрылуусунда 4 сап ыр кошкон. Аккан суудай шарагабыз шашылып, адашпайлы биз адамдар аңтарылып чачылып. Кээде байкап кээ бир адамдын мүнөзүн таң каласың, айлан кетип баш кагып деп жазган. Садыр Жапаров Россия менен эриш аркак жылын узартууну сунуштады. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров Россия менен эриш аркак жылынын мөөнөтүн узартууну сунуштаганын президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Бул тууралуу пикирин Садыр Жапаров өзүнүн союздук байланыштар. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Россиянын байланыштары тууралуу жөнүндөгү макаласына жазган. Тексти президенттин сайтында жарыяланды. Көп улуттуу Кыргызстандын элинин атынан мен эриш аркак жылынын мөөнөтүн узартууну сунуш кылам. Бул боюнча Россиянын жетекчилигинен колдоо табарыма ишенем, дейт Жапаров. Ал 2020 жыл Россия менен Кыргызстандын эриш аркак жылы деп жарыяланганы менен пандемияга байланыштуу көпчүлүк иш-чаралар онлайн өтүп калганын белгилеген. Иш-чаранын жабылыш аземи 2021 жылга пландалган болчу.